Өзбекстандын ислам кыймылынын террордук согушкерлери менен Кыргызстан аскерлеринин 20 жыл мурунку кагылышуусу Баткен согушу, Баткен окуясы, Баткен коогалаңы деген ат менен тарыхта калды. Согушкерлер 1999-2000 жылдардын жай айларында эки рет Кыргызстандын чек арасын Баткендеги Телбе жана Чоңалайдагы Бокбашы ашуулар аркылуу бузуп киришкен. Зардалыда мектеп менен мечитте 45 күн Өзбекстан ислам кыймылынын кара байрагы илинип турган. Кишилер мыкаачылык менен өлтүрүлүп, барымтага алынган. Чек араны 200дөн 1000ге чейинки согушкерлер бузуп өткөн. Аскердик операцияга 1,5-2 миң аскер тартылган. 53 адам курман болуп, 130дан ашыгы жаракат алган. Качкындардын саны 4000ден 8000ге жеткен. Баткен коогасынын актай барактарын окуянын күбөлөрү менен чогуу ачабыз. Вот уже 21 год идет война. Төртөө Бишкекте жолугуп, Кыргызстандын президенти, Өзбекстандын, Тажикстандын, Казакстандын президенттери келип, экстренный саммит кылып, ушул жерде жолугуп, эл аралык терроризмге кантип күрөш жүргүзүү керек. Кантип биз чогуу чараан иштерди аткарышыбыз керек. Кантип биздин куралдуу күчтөр, биздин атайын кызматтар, ички иштер органдары ички байланыш, кантип байланыш аркылуу ушул террористтерге каршы турууга мүмкүнчүлүк алышат деген маселе көтөрүлгөн. Анан Абдулазизди алгандан кийин эки отрядты тең Абдрахман башкарып калган. Бирок алардын ар жактагы Тажикстанда дагы бир топ аскерлери бар экен, маршикеттерлери. 24-үндө алардын мизи кайтарылгандан кийин ошо 25-26-ларында эле алар ошо Чоңалай жакка дагы чабуул коюшуп, аякта аскерлер азыраак эле болчу, ички аскерлер да аякта бар болчу. Ошо Оштогу ички аскерлердин бригадасынын бир батальонунун командири, ал кезде подполковник Орунбаев Алижан. Аны ошо Чоңалайга койгонбуз, Карамыкка. Аяка маршикеттер чабуул койгондо ошо коргоо министрлигине, анан милициядан барган кызматкерлерге туш болуптур. Анан ошондо милиция сотрудниктеринен 9-ун алар колго түшүрүп, барымтага алып кетишкен. Биздин коргоо министрлиги Өзбекстан менен сүйлөшүп, координаттарын туурараак эмес берип коюшканбы? Өзбекстандын самолеттору ошо Чоңалайдагы маршикеттердин турган жери ушу деп бергенден кийин биздин адистер анан ошо жерлерди бомбалашканда же алар координаттан башка жерде бомбалашып кетиштиби, маршикеттер атса түшүп калабыз деп шыгылып, маршикеттерге таштабай эле ал бомбалар Кара Тейит деген айылга ташташып, бир топ үйлөр жабыркап, жөнөкөй жарандар жарадар болуп, каза болгондор бар. Биринчиси аким баштаган ошол жердеги коопсуздук кызматынын ички иштер органдарынын кызматкерлери барымтага түшүп калды. Экинчиси Шамкеев баштаган согуштук ички иштер кызматкерлери, Шамкеев баштаган 4 киши, бирөөсү кайтыс болуп калды. Үчүнчүсү жанагы 4 геолог котормочусу менен, төртүнчүсү Чоңалай тараптан 13 милиционер. Булар эки жагынан кирген. Телбе аркылуу Баткен, анан Бокбашы аркылуу Чоңалай тарабына кирген. Августтун ушу 12-13-төрүндө. Ошол убакта биз жанагы барымтага түшүп калган биздин кызматкерлердин баардыгын кантип аман эсен бошотуп алабыз деп, элдик дипломатия деген ошондо көтөрүлдү. Турсунбек Акун дагы катышып калды бул жерден. Ал дагы барып ушул Зардалыга барып, ушул Шамкеевтер баш болгон жокерлерди кантип куткарып алабыз деп, ал дагы аракет кылды.
биздин максат кандай болгондо да Шамки Анарбектерди бошотуу болчу. Башка дагы биздин 4 геологубуз бар, эме Япониядан келген геологдор бар. Ошон үчүн менин максатым ошол сүйлөшүү жолу менен бошотуу баргам да. Бир дагы маалыматты только менден алышты. Анан ошол кезде мен жана аксакалдар менен Зардалиден жолугуп аткандан кат келди. Зардалиден бир койчу кат алып келди. Ошол катта жанагы япондар японча жазыпты да катта. Анан ошол катты мен анан ошол жерден анан жана балага берип анан жөнөттүм. Помощник балама берип. Срочно алып барды. Эмне деген кат экен деп алып барды. Анан барып которсо биз аман эсенбиз тигүү деп анан ошол каттан Японияга кетирбедим мен берген каттычы. Биринчи жолу ал эменин тирүүлүгү жөнүндө маалымат алып бердим. Элдик дипломатияны Турсунбек Акун аякта жүрдү эшек минип алып, дагы башкалар жүрүштү. Бул аны элдик дипломат десе болот. Мен болсо өзүм расмий дипломатмын. Мен мамлекеттин президенттин тапшырмасы менен бардым аякта. Ошон үчүн мен менен сүйлөшүп атат алар. Талибан да сүйлөштү. 4 министри, жана аэропортудан бери Абул Ракуп деген министр менен жолуктум, 5 министр менен сүйлөштүм Талибандардан. Ислам өзбек аракетинин жетекчилери бүт менен сүйлөшкөндөрү ошонун президент тапшырма бергендиги үчүн. Афганистан кирүү жөнүндө сүйлөшөбүз деп биз Дубайга учтук. Барганда Талибан элчиси биз менен сүйлөшпөй койду. Анткени мен жардамчым тажик бала отурат. Биздин ген консул отурат, мен анан ал жактан жалгыз Талибан элчиси отурат. Пешин вакыты намаз окуп калыптыр, түштөгү намаз. Айттым, элчи мырза дедим, намаз окуп алалы десем, аны мени карап туруп, анан жүрүңүз деп туруп, өзү имамдыкка туруп, тажик экөөбүз, ген консул намаз окубайт экен, бирок тажик жардамчым экөөбүз жамаат болуп үчөөбүз намаз окудук. Ошол намаз жүрөгүн жеңилдетти, жумшатты. Анан кайра кайтып келсек эле мени карап туруп айтып калды, кечирип койсуз дейт. Бүт эле кыргыздар сизге окшошпу дейт. Айттым, баардык кыргыздар намаз окуйт. Баары мендей десем, анда мени карап туруп, анда силер менен достошобуз дейт. Анан дипломат катарынан жооп катарында мен да сурадым, кечирип койсуз, бүт эле талибандар сиздейби десем, ооба дейт. Анда биз да силер менен достошобуз деп экөөбүз алака түзүлүп калды. Анан кийин айтып калды. Сиз дейт, эртең дейт, саат 10-до дейт, аэропортко келесиз дейт. Жаныңызга адамдар келет. Келип турасыз дейт аэропортто, унчукпай дейт. Визанын кереги жок. Жашырын турда киресиз Афганистанга дейт. Визанын кереги жок дейт. Кабул аэропортуна. Түшкөндө эле бир джип келди, ачык джип, пулеметтер менен жана кара байрагы менен анан тосуп алышып мени алып кетишти Интерконтиненталь деген мейманканага. Ошол жерден анан сүйлөшүүлөрдү баштаганга аракет кылдык. Узагдан ikkisini uyushtirib qo'yib bir-biriga o'zini rohatini o'tirgan uslubni qo'llamoqchi. Мына 6-октябрга чейин 10 күн домашний арестте сүйлөшүүлөрдү жүргүздүм Тахир Юлдаш менен. Алардын бир эле талабы болду. Биз өзү Кыргызстан менен согушкан оюбуз жок эле дейт. Биз Өзбекстанга өтүп кетели десек, бизди кармап, анда биз менен согушуп атасыңар дейт. Ошон үчүн дейт, биздин бир эле талабыбыз бар. Бизди коридор бергиле, биз Өзбекстанга өтүп, Ислам Каримов менен согушабыз, аны жок кылабыз, Өзбекстанга эркиндик алып келебиз, ислам өлкөнү курабыз деп. Силер бизге тоскоолдук берип атасыңар дейт. Президенттин тапшырмасын аткарып, Кыргызстандан чыгып кетишин талап кылдым. Экинчи маселе уже барымтадагы туткундагылар бошотуу боюнча да сүйлөшүү болду. Тахир Юлдашка да, Жумай Наманганиге да айтканмын. Мен биринчи кезекте жөнөкөй мага жоокерлерди, офицерлерди бошотуп чыгышым керек. Япон геологдору геолога база турган жерде, жашап аткан жеринде мажахеттер атайылап алабыз деген максат менен барган эмес, анда эле мен ойлойм. Бирок көргөндөн кийин бул эл аралык деңгээлдеги өкүлдөр экен. Демек биз дүйнөлүк деңгээлге чыга тургандай шансыбыз бар дегенди жетекчилигине жеткизгенде, анан алар ошол ойдон анан алып кетишкен. 4 япон геологдору. Турсунбай Бакир уулу а дегенде талап кое баштаганда эле ошо сүйлөшкөн кийинки биздин сүйлөшкөнүбүзгө караганда япондорду биринчи бошоткула деп талап кылган экен, бирок анда ал тууралуу сөз болбошу керек дегенде акырындап бирден бошотобуз деп атып биринчи жоокерлерди, андан кийин Шамкеттин өзүн бошотконго макулдашканда. Ал Тахир Юлдаш ушу кабулда эле катка жазганда айтып койду, үчөөнү бошотуңуз деп Жумабай Наманганиге. Айттым анан кийин, Тахиржан дедим, жаш болсоңуз аке дейин дедим, Тахиржан аке дедим. Бул үчөөнү эле бошотуп атасыз, мен 1 айдан бери жүрөм дедим ушу, темселеп. Аздан Тажикстанга да барат экенмин дедим. 3 эмеспи, ич болсо 5-өнү бербейсизби десем, айтып калды. Мен 3-өнү бошот деп айттым баш командирге дейт. Сиз болсо дейт, ошону сураңыз, анда акысы бар дейт. Ал баш командо дейт, аскердин башчысы дейт. Ал да кошуп берген акысы бар дейт. Шу сөздү туу катарына кармап алып, кийин Тажикстан келгенде айтпадымбы? Жана каттарды берип Тажикстан сүйлөшүп аткандан кийин айттым да, кечиресиз Жумабай дедим.
Tahir Yuldaş aytты, sizin akınız var ekan desem, ökönü koşup beriniz desem, oylanam dep turup, keyin dagы ökönü koşup berip 5-10 alıp keldim. Жумабай Мангани как раз Кыргызстанга жөнөтүлүптүр Афганистандан. Ошол барып калган экен, ошо менен түз сүйлөштү, мен жанында айтты. Баш командан дейт. Хажы Турсунбай Бакир менен сүйлөшүүнү бүтүрдүк. Эми чыгып кеткиле дейт Кыргызстандан аларды. Жапан мамлекети бизге кайрылып ошолорду тирүү бошотуп бергиле деп анан ушул чоң маселе болду да, ошондуктан анан биз ошол компромисске келип аларга коридор ачып бердик. Алар бизге геологторду бошотуп беришти, генерал Шамкеевди өткөзүп беришти жана башка туткундардын баарын бир топ ондогон эми алар баягы милиционерлер, сержанттар, лейтенанттар. Бұлардың бардығы қачан ғана террористер өздері айласы кетіп, талқаланып, кеткенге аргасыз болғандан кейін бошотты мұның бардығы. Октябрдан баштап бошота баштады. Япондорду болсо бул жерде Кыргызстандан уже кээ эпчил мекендештерибиз ай бирине $1 миллион деп туруп талап коюп аткан экен. Генералга $100 000 деп. Аны билишет генералдын туугандары. Калгандарына 10 000, 1 000, 5 000 деп туруп. Ошо бизнеске мен тоскоолдук берип жокко чыгарып атпайм. Ошон үчүн мени көп жаман көрүшүп ушак таратышкан. Мен уже ал кезде ачыгын айтканда барбай калгам. Эң акыркы эмеде уже Бакир уулу барып калган болчу. Бакир уулу ушуга катышып калды. Канча каражат алганын мен билбейм. Алар деле алардан акча алган жок. Бирок именно Ашыркулов Жанызаковдор, мистер Ашыркулов, анан Болот Жанызаковдор ошо жана дипломатка акча салып алып көтөрүп барган көрүшкөндөр бар. Журналисттер, башкалар көтөрүп барган. Дипломат менен барганы жөнүндө мен менен маалымат бар. Анан бирок акча берди, алды дейт, бирок мен аны көзүм көрбөгөндөн айта албайм. Жок. Бул сөздүн төркүнүн мен азыр түшүнүп турам. Менин билишимче ушул кийин Турсунбай Бакир уулунун бир интервьюсу чыккан. Ошондо $3 миллион Япония бериптир. Ошону бөлүп алыптыр деп. Ошол кездеги Япониянын премьер-министри Абути Аскар Акаев менен абдан жакшы мамиледе эле. Ошол япондуктарды куткаруу, аман эсен куткарып алуу маселесин ал киши бир нече жолу көтөрдү. Аскар Акаев болсо ошол биз бүт мүмкүнчүлүктөрдүн баардыгын салып туруп куткарып алабыз. Кабатыр болбоңуз. Бирок акча жөнүндө сөз болгондо эмес, көтөрүлгөндө эмес. Биринчи бешөөнү бошотуп келгенимде мистер Ашыркулов чакырып калды. Анда балдакчан жүрчү эле, жана ГКМБнын офисине. Анан кабинетине кирип барсам, балдак менен турду, айтты: "Сиз унчукпай отуруңуз" дейт, "Азыр Япониянын элчиси келет" дейт. Ана макул дедим. Министр Акаев атынан келип атат, чакырып атат. Ана отурдум. Отурсам, анан кийин ал өзү отурду. Япония элчиси бир, по-моему, 3-чү сыктар менен кирип келди. Анан отурушкан жок. Салам беришти. Анан кийин мистер Ашыркулов айтып калды: "Мына биздин адамыбыз бешөөнү бошотуп келди. Япондор эсен аман экен. Эми аларды бошоткан аракет кылабыз. Условия прежние" деп калды. Анан кийин салам берип чыгып кетишти. Анан мен таң калдым. Анан айттым: "Миске" дедим. "Бул эмне жөнүндө сүйлөштүңөр экөөңөр" дедим. "Сиз муну билбей эле коюңуз" дейт. Анан ачуум келип, ак үйгө кайтып келип, Болот Жанузаков непосредственно кураторум. Мына Аллах турат, алда тирүү. Анан ошо келдим, айттым: "Боке" дедим. "Мен азыр мистер Ашыркулов кабинетинен чыктым. Ал мен жанында Япония элчиси ушундай сүйлөштү. Бул эмне" десем, ал менде ойлоду окшойт, диктофон бар деп туруп кагазды алды, анан кийин жазды: 3 тонна мука деп. Айттым: "Мен түшүнгөн жокмун" десем, кайра кагаздан жазып атпайбы? 3 деген 3, тонна деген миллион, мука деген $, дейт. Айттым: "Мен бир тиңиз бошотуп атпайм. Эмне кереги бар" десем, "Сиз билбей эле коюңуз бул нерсени.
Siz главное ошо бошотериңиз аны. Сүйлөшүүлөр илгити жүргүзүп атасыз. Рахмат мага 5 алып келдиңиз. Кийинкисине эми жөнөгөн даярданыңыз деди. Ошо мал бир далилдем. Япондорду бошотуп атканда мени алайга жетпей эле калтырып коюшту. Saat уже 10'dan ötüp ketkende bola Canzakов çıktı telefondan. Acıka deydi, boşutpayt atqa deydi. Men sizge ayттым ғой, мен барбасам boşutpayt dedim. Анткени ал менен сүйлөшүү жүргүзгөн деп. Алар болсо акчаны кантип алабыз турсума Бакир билбесин деп туруп, мени жолотпойт атаяка. А жардамчы мен киргизгем аяка. Акыры айтып калышты, Bola Canzak çalып калды. Сизди киргизе албайбыз дейт. Сиз бир кат жазып бериңиз, жардамчыңызга берсин дейт. Ана Зубайр ибн Абдрахимге, мына Аллах турат, мен кат жаздым. Мен шунда жүйөлүү себептерим менен кире албай атам. Жардамчы Нурдин Темиров мен атыман кирет, ошого бергиле япондорду деп. Эртеси күндүзү уже чегарага алып келгенден кийин Жергетал менен Кара жана Чоңалайдын чегарасына уже ал жакта бир чаген жүрөт. Анан ал жакта Месир Ашыгул балдагы жок, спортивный форма ал жүрөт. Анан ошол жерде акчаны алышыптыр. Азыр дейт алып келишет, дейт акчаны бергиле деп япондордун алыптыр. Япония элчиси ушакка барган экен. Анан буга далил, дагы бир жолу далил сурап атпайсызбы? То ли гезитке, то ли интернетте мен бир орус ГКМБ'нын кызматкерлеринин видеосуну же эмесини интервьюсуну окудум окшойт. Ал жерде айтышып атат, акча өтө эле оор болот экен. Ошо чемоданды биз көтөрүп келдик деп туруп. Эки орус ГКМ кызматкерлери. Бул да далил ошо акча япондордон алган үчүн. Кыргыз бийлиги акча берейин деген күнүндөгү акчаны бере албайт болчу, себеби андай акча табыш кыйын болчу. Мүмкүн акча таба алмак, бирок берем дегендер чыккан эмес да, анын жоопкерчилиги бар да. Расмий ирет бере турган болсо менимче бермек, бирок расмий ирет бергенге мүмкүнчүлүк жок болчу. Анан экинчиден эл аралык милдеттенүүлөргө жараша ошо террористтер менен сүйлөшкөндө эч кандай соода аралашууга барбаш керек. Эгерде болсо анын баардыгы мүмкүн болуп атканда башка жерде азыр деле. Ошол кездеги талап боюнча ал деген мындай коомчулукка билинбей өтө тургандай бир операция болуш керек болчу да. Расмий эмес маалыматтарга караганда мен өзүм да көргөн эмесмин. Биздин эки кабарчыбыз Баткенде ошо 1999-жылы дагы 2000-жылы дагы 2 ай 3 айдан жашап ошол жерде аралашып баарын көрүп турду. Ошо өзгөчө япон геологдорун бошотуп аткандагы окуяга кайрылсак, чындап эле берилгендегисин далилдеген фактылар бар. Бирок колдон кармап алгандан кийин берди деп айтылбайт да, айтыш мүмкүн эмес. Оротуга bir 11 адам кирип кетти. Сакалдары бар экен, анан ондай бар экен, мындай бар экен деп bir адамдардын ичинде сөз чыгып калды. Ол бизде террорист дегенди, башка дегенди, согуш дегенди билбейт эдик да. Кийин анан адамдар айтты, олар анау Тажикстанга кетип аткандар экен, анан алтын издегендер экен деген гап чыгып эле эл ошол менен ал эл ого көңүл бурган жок. Алдын кийин болгон эмес да бу жерде мындай неме. Анан террорист дегенди эч ким билбейт. Bu yerде malды топтогону адамдар барганда жөн көргөн эле мындай неме толуктаганы. Баргандан кийин булардан 11 баланы террористтер кармап калат. Ошо малда кирген болот, ошол межехеттерде өзүн террорист дейбиз. Шулар кирет да, шуларды кармап калып, булар уяктан чыкпай коет. Кийин бу жерден мисалга бир күн болсо ham бойт, анан ушундай болуптур, шундай болуптур деп дүйдүү сөз чыккандан кийин бу жерден анан бирөө анан ошо военныйлерге айтат. Шундай болуптур десе анан ошол 17 сентябрь болсо 16 сентябрь күнү бу жерге bir 25 пагран дардап келет. Жас солдаттар болот, ол энди служба кылып аткан балдар да, энди 6 ай кылган, 1 жыл кылган. Анан бул балдар менен келет да, 25 солдат анан бу жерде кечке пайт ana шундай маалда турушат. Келди болот. Турушкандан кийин мынау биздин мынау сарыкыр деп коебуз, мынау булактын башыдан бирөө көрүнөт. Анан мынау жиктин башы деп коебуз, мынан бирөө көрүнөт. Булар анан шундай болуптур дейт, алыгы балдар ояктан чыкпайт. Кийин анан кечинде анан энди ояк болгондон кийин бу жерден анан уже түнү атыш башталып кетет.
таң атқыча алы атышып, болғандан кейін ертең менен саар келсек, мына ол жерде Мелісбек деген бала машул жерде өлген екен. Мына шу жерде кейін таш менен шуға шул жерде өлді деп қойғанбыз. Шквалный атака болғанда, ал бұл жақтағы дөңнен бір пелемет іштеп тұрған, қалғаны круговой оборонды, олар кешқұрын солдаттарды орап қалған. Только мана это зенитный установка, мана ол жерде. Зенитный установка барды, ошол қалған, солдаттар қалған. Ана түніде келіп солдаттарды атып, өлтірген солдаттар ол дөшті, ана қырда болған бар, позицияда. Позицияда ошол жерде болған. Ертең мен саар бірінші келгенмін. Келсем, солдаттар әр жерде жатып, қан топтоштық. Ана о жерде, анаяқа бір солдат қачып кеткен екен, оны ап келдік. Бары жарадар. 29-та бір взвод солдат болғанда бетті. Бір елі взвод. Бір взводтың 7-і өлген, қалғаны жарадар, жарадарын машинеге жүктедік. Мана шунан баштап, дөңгече, қырдың ақырығачы конецігече тұрышқанда жатқан, мана шын ішінде атып кеткен солдаттарды. Постуан шетті болған анында. Мелісбектен бала қачып шетке барған контролын онында атып кеткенде. Бұларды атып, дағы арқадан келіп контролын ем атып кеткенде. Абдылазиз Ялдашев болсан ерді өлген. Ана тикенің арқасында Абдылазиз шол жерде қалған. Оқ бұқындан тиім ойыннан шығып кеткен. Шуны алауыз деп, олар таң атқыша ұрынғанда ала алған емес. Ал жалбай таң атып кетінен ташап кетішкен. Біздің направление сырт болды да. Ошондо биздин Каракол батальону сыртка кетсек, ошо 7 батыр курман болуп, батырларча. Ошол жерде душмандар да курман болуп, биз барган жакты батальон А, афганецтер. Ошолор турушкан экен да. Андан аркы биз келип түнү келип түштүк дагы, эртеси 1 сутка дагы подготовкага берилди. Подготовка бүткөндөн кийин эле айылдан эшектерди прессовать еттик. Немелерди жол көрсөткөн охотниктер келишти. Ошолор менен чогулуп туруп эле биз кумбел, тузбелди көздөй кеттик да. Mana şu ayıldan dedi охотниктер керек бизге dedi. Biz mana жолду билбейбиз dedi. Бизге dedi охотниктер болсо, mana местныйсыздар билесиздер dedi. Анан bu yerде ел bir 200'дөй адам bu, же 150'дөй адам топтолдук. Аксакалдар бар енді қары. Анан биздин bir аксакалыбыз бар еді, eski мерген деп коеттик, Алиев Маман дейді. Шол айтты, мана чыккыла балдар dedi, өзүнүн 2 уулун алды. Мана Алиев Камбар, Алиев Надыр дейді. Бул 2 уулун алды. Мен чыктым мындан 9 жаш балдар болду, мана шу теңди. 3 аксакал болду. Бири 90га кирген аксакал, бири онун 10 жаш кишине 80ге кирген, онун 70ге кирген 3 аксакалдан анан bu yerge alıştığın bu yerden anın keçesi menен bu soldattарды проводник кылып 7 батырга алып киришти. Калгандарды жолдорду билесиздер дедим, бизди Зардали немеге барды Баткенге. Баткенге барды, Баткенден 3-4 күн жерде кармап турду дагы, бизди стрельба кылып тайыллады дагы, бизди Зардалиге барды. Ошол убакта бизде Афганистанда, бөлөк аймактарда согушуп келген. Убагында армияда кызмат кылып кийин мергенчилер бар болчу, спортсмендер бар болчу. Аларды чакырууга биз аргасыз болдук. Себеби толук аймакта куралдуу күчтөрдөн, куралдуу колуна курал алып, ошол террористтерге каршы турууга жарай турган, кудурети жете турган жигиттер керек эле. Ошолдар кыйналып атат. Эл бүт кары жаштыбы бир туруп колдоп, аскерлерибизди ошондой жардам берип, ошо өздөрү ошо жерде көп мергенчилер бар экен, мергенчилер уюшуп, айылдарын коргоп, ушунчалык менимче абдан мындай каармандык көргөзүштү.
войска движение кылгандан кийин Зардалыны бошотушка Зардалыга деген. Войска бизди вертолетто барып 3 күн 2 күн алдыңа жеткирип ташайт тоодун башка. Биз аркам Круговой кырды башыда Круговой оборондо турдук. Кийин же Коргонго войска жетти. Жеткенден кийин бизди снимать этти да обратно дагы таштады. Дагы таштаганда уже ошондо Зардалыга 16-17 октябрь күнү киргенбиз. Зардалыга. Зардалыдан кийин чыгарып, Зардалыгандан кийин Коргондон дальше деди. Ошол күнү жамгыр, кар, туман. Бизге ни лёт, ни погода болду, вертолет учпай калып, биз пияда кеттик. Бизге кечесиге басышка туура келген ошондо. Эң коркунучтуу бизге ошол болгон. Спецназ менен охотнический отряд эң алдыда бардык. Барсак бир мындай Жамбоордан чыгып барат экен. Ошол алыс экен аралык. Биякта отуруп аста бардык. Кийин Жамбоордан чыгып барсак, ошол жерде экендер. Ошол жерде экен. Бизден алдың предупредительный берип берди. Олар да атты, биз дагы аттык. Ошол менен телбеге качып кетти. Биз арка бизди назад деди. Кайттык аркага. Кечеси эмне болгонун билбейбиз. Олар дагы атты, биз аматтык. Өзүң кандай? Жакшы. Таандыңызбы? Таныдым, ооруп калып. Ден соолук берсин сизге. Журшы, рахмат. 1999 жылдын 18 сентябрь күнү бул жерде түнкү 25тен ашык 35 деп айтылат. Баягы сакалчандар менен да атышы болгон, мына тоонун аркасында болгон. Ошондо кыргыз жоокерлеринин ичинен 2 жоокер түнкү атышууда каза болгон. Алар Мамырканы Ержан менен Шабданов Жумабек бул жерде акырында турат да. Анан ошол күнү түндө бүтүндөй кошумча аскердик күч өзүнүн КАМАЗ жана курал жарактары менен түндө келген. 19 күнү түндө келген дагы эртеси анан бул жерге алардын командири подполковник Бекбалаев Сагынбек менен кошо 20 жоокер киргенде берген. Ошол боевиктерди тазалайбыз деп кирген да. Анан мына бул жерде кирип өтүп кетишкен, анан эч ким жок. Кайтканда анан күтүүсүздөн ошол өтүп кетип атканда минага жарылбай калган, машина тийбей калган да. Анан кайтканда минага дөңгөлөгү туура келип туруп, КАМАЗдын кабинасында командирдик курам болгон да, Бекбалаев менен шофер, анан 2 жоокер офицерлер. Анан 4-өө баягы ошого туура келип, кабинаны сайга ыргытып, 4-өө ушул жерде каза болгон. Ошентип 99 жылдын 19 сентябрь түнү 2 жоокер, 20 күнү саат 11-лерде 6 жоокер ушул жерде каза болгон. КАМАЗ милеттен жарылып, сайга кулаптыр. Үстүндө жоокерлер менен мына милетти көрсөтүп турамын немеге. Мына ал өзөнгө түшүп кеткен. Өзөнгө түшкөндө энди адам чыдагыс болгон, баягы курман болгон жоокерлердин сөөктөрү ар жерде калып чачылыптыр. Аларга жардам берип машинага жүктөп, биринчи эмелерди, жоокерлерди медицина жардам көрсөтмөстөн айылга жөнөттүк. Kalgan bölükten alınca mümkünçülük bolmay atat. Mana onday çaslarga bölüp ketken. Temir uçalık bolup çalkalagandan keyin jokerlerden nimesini elestetip көргөлекtir mana.
Мамырхан Ержанынын сөөгүн эртеси табышкан. Баягы 20 күнүчү, 19 күн болот атта. Мына Шабдан Жумактан контрактник, бул жетим жигит, жаллап атты, көк арттан болот. Анан ушу контракт бүтсө барып үйлөнүш керек экен, жашы 28-29-дардан. Буну таппай койгондон кийин анан биздин айрым аскер кызматкерлер, жетекчилер келип анан барып жалгыз эжеси бар экен, байөктөр качып кетти. Чыккынчы кылмышкер дегенге чейин барган. Шабданов дегендин сөөгүн алып түштүк кышта. Мен өзүм башта болдум. Карышкыр жеп, бир өтүктүн ичинде гана эти калган экен. Капка каптап алып түшүп бердик. Баягы Шабдановдун бир тууган эжеси, анан бир полковник келген экен, УАЗ менен алып келип мына жерде жүктөп бердик. Мал кайтарып чыккан бала кабар берип, чыгып алып түштүк. Мына жерде Осмонов Орозбек деген бала. Мойнуда баягы патронун ичиге аты жөнүн жазып, салып, неме кылып койгон экен. Ошо боюнча алып келдик, эжесиге тапшырдык. Бир тууган эжеси экен. 18-19-унда ошо уюштурабыз. Жоокерлер келет, бу жерде аскердик парад кадимгидей залп атылат, эскер болот, Куран окутулат, анан өт гүлдөрдү биз алып келип орнотуп, бул жерде абдан жыл сайын эскерүү болот сөзсүз. Анан буягыны биз эми ушул мектептин күчү менен, окуучулардын күчү менен демилген менен биз тургуздук 10 жылдыкка карата. Эстелик болсун деген.